Анан агартуу системасын өзгөртүүдө элдик болгондон кийин бийликке элдик көзөмөлдү орнотулган ушул багыттарда кайрылуу кылганбыз. Анан буга дагы бешинчи жана ушул кайрылуулар чектелген. Ушул көйгөйлөрдө эмне үчүн ушу кайрылуу келип чыкты, эмнеден кемчиликтер болуп атат, жерден отуруп кошуп жазсак дегенде. Анан могу кайрылууну окуп коеюн да, Президентке кайрылуу кимге? Президентке кайрылуу. Кыргыз Республикасы президенти Жапаровго кайрылуу. Элек көбөй коомдук уюмунун аксакалдар кеңеши өлкөбүздө учурда зарыл реформаларды жасоодо төмөндөгү негизги маселелерди терең анализдеп кабыл алууга сунуштайбыз. Биринчи, биздин улуттук идеология тарыхый жартайдын талабына ылайык мамлекеттүү бекемдөөчү, улуттук аң сезимди келечектүү нукка бириктирүүчү, элдин эгемендигин камсыз кылуучу идеялардын системасы, идеология күчү элдин басымдуу бөлүгүн аң сезимин калыптандырат жана ага таасир этүү менен коомдук түптүү аракеттерди ишке ашырат. Ошондуктан идеологиянын өзөгүн улуттук баалуулуктар түзүүсү керек. Жаштарды мекенди сүйүүгө, патриоттукка тарбиялоо, улууларды сыйлоо, күчүлөрдү урматтоо менен бири-бирине сый болууга, адеттүүлүккө үйрөтүү жана тарбиялоо. Үчүнчү, билимдүүлүккө, илимге жаштарды үндөө менен аларга артыкчылык берүү. Андан кийин элдин, коомдун иштерин, жеке кызыкчылыктарынын жогору коюуга жана негизги милдети катары кароого тарбиялоо. Улуттук каада салттарды нарыкты сактоо менен кыргыз улутунун сакталышын, өнүгүшүн негизги парсы катары патриоттуулукка тарбиялоо. Мен кыргызмын деген наамды бийлик сактап, сыйлыктанууга, булгабоого тарбиялоо. Жаратылышты сактоого, жаратылыш мыйзамдарына аярлык менен мамиле жасоого тарбиялоо. Улуттук идеология ушул принциптерди негизи кылып, жаштарды бала бакчадан баштап тарбиялоо иштери жүргүзүлсө, келечекте өлкөнүн өнүгүшүнө чоң таасир берет. Тетки жерине тиги жаратылыш деген жерге табият менен таттуу мамиледе болуш деп киргизсеңиз болот да. Анда экинчи, эл бийликтин ээси катары укук милдеттерин бир бөлүгүн убактылуу ишенип, ыйгарып өткөрүп берген мамлекеттик башкаруу структураларын эл үчүн иштетүү үчүн аларга элдик көзөмөл керек. Элдик көзөмөлдүн өзөгүн айыл аймактарда, райондордо, облустарда элдик жыйындар түзүлүп, өткөрүлүп турушу зарыл. Айыл өкмөт башчылары, аким, губернаторлор элдик жыйында отчет берип, алардын ишине баа берүүгө тийиш. Айыл аймактарда, райондо, областта, республикада элдик көзөмөл уюмдары түзүлүшү керек. Бул уюмдар коомдук болушу зарыл. Уюмдун составына жарандык активисттер, коомдук уюмдар, айылдардын, шаарлардын жарандарынан жана мамлекеттик тиешелүү мекемелердин кызматкерлери түшүрүүсү максатты ылайыктуу. Элдик көзөмөл уюмдары менен мамлекеттик органдар тыкыз иштешкени жакшы натыйжа берет жана коррупцияны жоюуга өнүгөт. Үчүнчү, Кыргыз өлкөсүнүн билим берүү системасында этно-педагогиканын нукура элдик тарбиянын алкагында жүргүзүүгө өтүүбүз зарыл. Дүйнөлүк учурдагы алдыңкы тажрыйбаларды эске алуу менен алсак Англиянын, Россиянын кайрадан советтик окуу системага өтүп жаткандыктан биз дагы советтик окуу системасына өтүшүбүз зарыл. Англияда советтик окуу системасын толук өтүштү. Фундаменталдык илимдерди советтик окуу теттери менен окутуп жатышат. Россияда пилоттук негизде Севастополдо башташты. Бизде фундаменталдык илимдердин сабактарынын сааттары азайтууда. Математика, физика, химия, биология боюнча сааттар азайды. Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн мугалимдердин маянасын жогорулатуу зарыл. Muhallimlerdi assotsiatsiyasyonu kanununa keltirip, alardın işin bağlı kriterlerini жаңыртуу, bağlıdardın bilimin tekşerilip özgürtüğü gerek. Мотивация veriyor. Koğumda bilimdүү adamlar böyle tatıktуу ordu tapmayınca, bilim, talim işlerin jogorу koymayınca, muhallimlerin kadir barkın götürmeyince, memleketin önügüsü kıyın. Dördüncü,
Kırgız ülkesinin uluttuk kızıkçılığına karşı işlegen çet ülkelerden karşılangan hükümetin ve uyumlarının işmerdiliğine tıyı salınışı tiyiş. Antkeni yaşlar liberaldık jana dini radikaldık bağıtlarda bu uyumların tasirinden tarbiye alışırdı. Бұл жалғыз эле чет өлкөдө бул өз үстүнө эле өлкөнүн ичинде дагы пайда болгон бар ушулар. Жок, ошо чет өлкөдөн каржыланган уюмдар. Экстремистский деп таанылат экен. Чет өлкөдөн каржыланган өкмөттүк эмес. Жакпаган нерсе сол, экстремисттик деп таанылат. Билим берүү системасында Манас деген кыргыз элинин маданиятынын туу чокусу деп билим берүү жерине кагазга сиздер отметка алып койсоңуз ар бир жерге жанагы билим берүү системасына өзгөртүү киргизүү керек могу деген жерди карасаңыз элдик менен анан ошондо Манас эпосун окутуу мектептерде жанагы манасоведение деген сабакты кайра киргизүү себеби Манас бул кыргыз элинин маданиятынын туу чокусу. Биз Манасты сыйлап, Манасты астектеп, эми тиги Кудайдын астында Манаска сыйынып калалы дебейбиз, бир Кудайга сыйынып келебиз, андан башка анан ушул Манас жөнүндө тияка кеңири киргизсеңиз. Жанагы мен өзүм орус tilчи болгондуктан балдардын тиги кандай немесин билем да, алар Манас байтык бакыр же болбосо тиги Шуак десе билбейт. Андан көрө тиги Илия Муромец себеби анын мультфильминен өйдө көрөтү. Ошонун кандайдыр бир тиги немесиндеги системасын жакты. Жок, Манасоведение тилчелес биласыз. Манасоведениени уже токтотуп коюптур ошол. Яңы 1-2 жыл тиги. Ал деген жанагы кайсы эле? Кайсы бир жаш кыз болбоду эле? Нарында Заркунов, Асал Заркунович деген ушу Манасоведение дегенде аябагандай деген неме көтөрүп чыккан мектептин директору болчу Жаңкалапта. Анан ал Заркунов бакышын мына уже тиги 80ден ашып пенсияга кеткенден кийин эле анын Манасоведениесин кошо жаап эле токтотуп койду. Талант бакчылыктар болуп анан билим берүү системасында эмнеге тиги таянып иштерди алып барышыбыз керек. Биздин национальный өзүбүздүн традиционный тиги жакшы. Жума күнбе Ооба. Жума күнү. Мында билбейбиз. Буногу негизинен балага туура эле. Бул майда чыга кетет. Мында биз ар бир эмне заштагы кыла турабыз, я тоймуз. Сен азыркы менен бир президент жазган катын основной негизи тамга темалар болуш керек. Именно биз ушу өкмөттүн реалдын жагына карайбыз, ага жардам беребиз, элди тарбиялайбыз, мындан бери жок кылабыз. Чоңдор бири-бирине ошентип айтыш керек. Мындан оңуштуруп коюп атпайбы? Эмнеди бирөөдөн жумалдан алса, бекмезарып берип коюп атпайбы? Вот ошондойлорду биз контролдойбуз элдик. Билем народный контролда, элдик контролда. Элдик контролду түзүп турат. Эгер биз ар бир пунктта мындан майда ичине киргизе берсек, Манасты, Чубакты анда болбой калат. Маңызы кетип калат. Ал эми Biz negizli punktlar bilim berүүгө 1% болду. Негизги пункттар Жок, ага, муну жазганын бергиле. Жазганын майдасын бергиле. Бирок в основном будете говорить не о мелочах. Да, не надо мелочи. Только мына эме бул жерде бөлгүлө да кимге эмнени сүйлөсүңөр. Улуттук идеология жөнүндө бирөө эме бирок деген момуну бир сыйра мындай үстүстүрдөн сүйлөгөндөй кылыңыз. Жок, жерде мындайда буга да тиркөө мен бул иши айтып отурдум. Эми Кыргыз Республикасына Жапаровка деп туруп, азыркы учурдагы Кыргыз элиндеги орун алган көйгөйлөр деп туруп, аны өсүнчө жазып буга тиркелди деп. Анткени окутуу системасында көйгөйлөрдү ачыкташ керек. Биринчи бизге дегеле балдардын билимин аныктоодо критерийлер туура эмес. Туурабы? Балдарын текшерүүчүлөр жок, мугалимдер ишин бурукурай текшербей калды. Баягы интернеттин 42% ката. Но Анан немеде? письменный Жанагы тест деген жок. Если бирдеме болсо, Тест деген Америкадан нормальный балдарды текшерген. Ага, эме болду. Балдарга тестти жоюш керек. Ошо генчиликтен таасир анткени мына 1000 сом 2000 сомдон балдарды өтөт. Мыйзам түзүлдү. Жетиптүү турабыз. Жүзүп камчы. Жүзүп мындайда. Аралашылып. Силер азыр негизги максатындай.
Aka alır Gülşoğan eli kovum Narodu kadrosu, elçi kadrosu. Sizler Japarovka bunlar punklarından memnun tuzağına, peşetin bastırağına, sizlerin sarısı bozdurağına, aynen şuradaki giriş belirliyor. Ben de şurada iş üstünde adam Cerde, bu şu oydan emetip Cenab-ı Uşak'a Türkiye'de gençliklerin ortamında siz bundan Demek sizler bir memorandum tuzup kirgiledi. Oşo gole kol koyup berse oldu. Anan mitip aytat al деген. Men inaugурациям боло элек, президент боло элекмин деп айтат да. Айтат. Ошентип айтканда силер мынтип айткыла. Биз сен президент болгонуңду неметкен жокпуз. Сен мындай айтканда аябай акылдуу адамсың. Жагат да любой кишиге ошентип сүйлөгөндө. Сен адам катары сен менен могу келишимди эртеңки күнү аксакалдар мен сени көргөн эмесмин деп айтпагыдай кылып, сен адамдык парасатыңды билели деп келдик дагы, могуга кол коюп берсең, бизди эме алган болосуң. Бүт эмне биз сунуштаганыбыздын бар. Биз элдин атынан келип отурабыз. Биз ойноп келген жокпуз. Ошол меморандумга визаны колун койдурсак, анан ал болсо муну тиркегенди помощниктерине беребиз. Жок, мындай кылыңыздар. Yok, uşuğa koşturmanın memorandum. Bunu помощниклер. Yok, bununuzca bu rezervli variant. Hazır biz основной необходимо ile 5 bunu başına aylandırmayla как будто olardan umumlu bolbayla biz 5 parametre gosstrukturaga memorandum tüzüyle alışımız gerek de kol koyup alışımız gerek. Boldu. Bunun barlarını aytıyorsa biz bütün bu koluna kol ne bulup bir ortası. O şu Потому что мына элдик көзөмөлдү организовать этти. Бирок баш мыйзамбы же мыйзамдарга такалып келгенде ал мисалы үчүн эртеңки күнү эле сиз айтып аткан жанагы эмполор чыгат. Сен на основании чего ты вышел депчи. А тут он неме элек көйгөй коомдук бирикме буга платформа болуп берип атат. Мен элек көйгөй коомдук бирикменин аксакалдар кеңеши менен мына меморандум кол койгом. Мен соглашениянын натыйжасында момундай иштерди алып бардым десе, Садыр Жапаровдун башы вообще кетпейт. Бул казыр барктуу элге жага турган нерсе, заодно еще элди сактай турган нерсе болуп калат. Улам эле бир Бакиев келип атат, улам эле бир Атамбаев келип атат. Ал келгенде минтип аксакалдар менен меморандум соглашение кылган жок. Анткени мен силердин мындай эң биринчи мындай айтканда ойду түшүндүрүп берсем, Кыргызстандын 29 жылдын ичинде аксакалдарды только эме катары пайдаланып келишкен. Дежурный катары. Азыркы учурда биздин коомдук бирикменин бир жакшы жери, биз мисалы үчүн эч кимди эме кылбайбыз. Өңдү көрсө 100 тайып болбойт. Биз бардыгыбыз тең ушул мамлекеттин коомчулуктун жашоосу өзгөрүлсүн деп ар бирибиз мындай айтканда көңүлүбүз менен жүзүбүз менен монтип неме талпынып атабыз. Ошол эле учурда силердин структураңар ошол мамлекет менен бийлик менен элдин ортосунда ошол эме болуп беришиңер керек да. Комиссия курамында көпүрө. Силер ошону көзөмөлдөп беришиңер керек. Аксакалдар катары биз дежурный эмеспиз. Биз мамлекеттик келечек муундарга иштей турган адамдарбыз. Биз карысак дагы эме Кыргызда жакшы сөз бар. Бөрү карыса бир койлуга алы бар. Кары дегенди перилбетти. Биз азыркы учурда иштейли тура биз ушул силерге неме насаат берели деп атабыз. Деп жанагы даже пример келтирсеңер болот. Баягы хан бүт карылардын баасын өлтүрүп салат эмеспи? Анан бир бала тиги сандыкка атасын салып алып кетет эмеспи? Биз коомдук бирикме силерди сандыкка салып алып, кармап алып көтөрүп кетебиз. Эми силерди чыгарып туруп, Садыр Жапаровдун алдына мындай айтканда берген табыз. Силер ошол Садыр Жапаровга мындай айтканда биздин элдин бүдөөсүн жеткизе турган орган болушан керек. Орган болбосоңор да ошол аксак действительно Кыргызстандын неме менталитетине ылайыктуу. Бардык жерде карысылардын ырсы бар. Неме улууга урмат, кичүүгө ызат деп коет. Биз мисалы үчүн ылыйкы тепкичтердин баарысын мынтип айланып берип турсак, президент деген только падыша катары Кыргызстандын эмеси жүз болуш керек да. Эртеңки күнү жанагынтип ит талагандай чөйлөр талабаш керек аны. Биз мына кыймылдаткыч болуп беришибиз керек. Улуумун, кичүүмүн, аксакалдар кеңеши. Мына силер азыр как раз эме элдик көзөмөл пайда болду.
ушул пайда боло турган нерсени силер алдын ала мына уже готовите документально. Мисалы үчүн конституцияны өзгөрткөндө конституциядан мисалы үчүн печатать этпейт да моментип. Ар бири ушинтип кол менен жазып китепке жазат. Туурабы? Же мен калп айтып атамбы? Жок, Ал конституцияны жазып атканда бүт мына колун коюп мен ушуга неме тарыхка неме жазып атам, өзгөртүүлөр кирип атам деп, могу балдыраган китепти сактап алышат да конституция. Печатанный нерсени бербейт да. Силер азырындай да. Азыр негизги көзөмөлдүн максаты ошол жерден регистрация өтүп, саясаттарды бүтүрүп, керек болсо сессиядан бакемден бүгүн катары сатапбыз. Силердин өкмөткө зыяны жок. Шуну түшүнүш керек. Ооба, биздин зыяныбыз Төркө пайда силер бар. Силер болсо пайда себеби элдин жана көйгөйү, карыгартаңдардын көйгөйү, Тыловой. Ушуларды гана жеткизип турган элдин жетип турган организациялар. Туурабы? Мына колуңардан келсе, иймесе тартып, жанагы шляпасын суратпай, башка кылбай, туура беттештирип, арыгы индустриялык кембагалдарды, ошолорго бир жардам көрсөтүп, шундай эле силер өкмөттөн эч талап акча сабаткан жок, бюджеттен бөлүп берип аткан жок. Вот ошол үчүн силер азыр эң кыска мазмундуу талап да койбогуңар. Мына айтат, Сиздер айтасыңар. Мына айтат, Siz eğer işgöl reformunu bilseniz, anda fon kartınızı veriniz. Kadar bir şey, sadece para. Bir reform olmaydı. Geçiriz, ben oyundaydı. İşgöl reformu olmasa, Kırgız memleketi Turgan söz, Turgan söz. Turgan söz. Joğolmadı, şu. Yeni anı. Hakkının Japonya'nın Kore'nin neden bilimde Allah'a koyup oktuk. Yok, hani ben bir vatan, yok bizde öte var, Vostru vapros koşka. Bunu verebilirim. Yok, neme? Aksakal. Direksizden tüvaş getir. Moreke Yusuf Aksakal'dın yazganın biz polnustu okup azı düşünüp alaylık. Uşunun içinden anan keyin bir 5 важный вопростар болот. 7 вопрос болот. Жок да, сиздики олгон кетет да, ошо 7 вопросту, мына сиз мисалы үчүн мектепте жатпайсызбы, школда жатасыз. Ол школду азууга айтканда пайдасы жок. Жок да, жок. Ар ким өзүнүн баягы неме делосун биз муну өзүбүзчө баягы резервный кылабыз. Азыр биз ведениясын кылайлы. Ведение. Ошо башты неден баштады? Онун башын окуткан жок. Анан келип алып туруп дагы неме болсун. Биз өзүбүздүн тактиканы мындай коюшубуз керек да. Биз независимийбиз. Көз каранды эмеспиз. Ну только биз бу жерде сизге келдик. Баягы ырдай болуп, мына азыр бирөө ырдап атпайбы? Баягы дежурный. Биринчиден биз дедик, бизде өзүбүздүн акыбызда иштеген балабыздар жок, артыбызда кызматта, жамандык да кылган жок. Биз только азыр келип биздин колубузда, азыр биздин колубузда Элек Көйгөй коомунун Жети областынын бүт элдердин арызы биздин колубузда. Ошол да. Мынакей, ошолордун ыйлаган, боздогондордун бар жогу биздин колубузда, Жети областтыкы. Но бирок ошолордун бар жогун сиздин колуңузга тийгенде, сиздин колуңузга алдына жетпейт. Ошону только биз аркылуу, биз как көпүрө катары, биз аркылуу алабыз. Анан дагы бир айтабыз. Анан кийин дагы минустары бар, плюстары бар. Ошол жерде анан кийин сөз кирет. Баарыбыз отурабыз, эми отургандан кийин айтып, анан веденияны астап, эми ушуну просто бизден сураныш. Ошо протокол намерение түзүп коелук, алдыңыздан өтүп коелук. Болду. Алдынан өтүп коелук эмес. Сизге мыйзам талаасында, мыйзам чегинде ошо сиздин бир иштешек. Мыйзам чегинде. Жок, иштешип, меморандум ошол меморандум деген ошол келишимде келишим. Мeclis президенттин элдин коомдун келишими. Болду. Вот меморандум жөнүндө келишим. Ошого биз ушул суранып, биздин мыйзамдын талаасында гана бизде. Бирдем айтып, мыйзам талаасына чыгарып койсо, аны мына депутаттар келген жүрөт, аны оногу жүрөт, жаштар коому жүрөт, мына башка жүрөт коомдор. Ушулар бүт регистрация болбогон да. Регистрация болду. Просто мындай да
айдаганы 5 эчки, ышкыны таштырат. Артында эч ким жок. Калп эле өзү эле кылып эле. Анан барып дежурный барат да, жашы боло, караган боло, барат дагы, менде деген артымда момундай бар, мен комум бар. Сен эмне кыласың деп туруп, коркутуп, үркүтүп, биз тигиндей мисалы үчүн ачык айкын эчтеке жок. Баарынын булар деген мындай айтканда бийликтин ортосунда ошо бир кумалак, бир кармайды чилтет дегендер ошолор болуп атат. Ошон үчүн актуалдуу азыркы учурда биздин коомдук бирикме менен анткени элек көйгөй коомдук